رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Беримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайбыз. Ар бириңиздердин кылган ибадатыңыздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун деген тилек менен биргеликте Омун айымдын 30 күнү кайрадан эфирде. Бүгүн биздин куттуу эфирибизде врач, диетолог, нутрициолог Гүлүмбү Алымбековна конокто. Гүлүмбү айым, кош келипсиз. Кош келдик. Аллах разы болсун. Алтындай болгон убактыңызды ушундай улуу ибадаттар убагында бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз жана эже сиңдилерге пайдалуу маалыматтарды бересиз деген үмүттөбүз. Эң эле биринчи сурообуз, Рамазан айында узак ачкалыктан кийин суу ичүүгө, тамак жөөгө кандай даярдыктарды кылыш керек? Биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Аллахым сиздердин, биздин кызматыбызды жалпы кабыл кылган болсун. Рамазан айы өтө ден соолук үчүн маанилүү, себеби организм эртеден кечке ач калат. Ошол учурда тамактанууну, ифтарды туура кылуу өтө маанилүү. Ифтар бул организмди ойготуу катары болот. Ошол себептен биз адамды кантип ойготкон сыяктуу организмибизди, тамак сиңирүү системабызды жеңил ойгото алышыбыз керек да. Ошол себептен ифтарга биз өтө басым коюп даярданышыбыз керек. Өзгөчө сууну камдап алышыбыз керек. Суу өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, жылуу түрдө болуш керек. Ошол шарт, себеби ашказан ички температурасы болот өзүнүн. Муздак суу ичиргенде организм стресс алат. Ошого жылуу суу менен ачабыз, хурма менен ачабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө пайда гана бар. Эгерде хурма болбосо, бир чай кашык бал менен дагы ачкан туура, бул канга бат сиңип, адамды ойгото коет. Ошол себептен биз сууга басым жасайбыз жана хурма же таттуу нерсе менен ачканга кеңеш беребиз. Таттуу болгондо бул пайдалуу таттуу, конфет, момпосуй эмес. Ал эми озбектерде ошол эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар. Сухурда береке бар деп, демек ачка озбекитүү болбойт. Сухурдун дагы өз тартиби менен пайдалуу азыктар менен озбекитебиз. Ушул жоогуңузга эле улай суроо пайда болду. Күнү бою канча бир саат алсырабай жакшы күч менен жүрүш үчүн сухурда кандай тамактарды жеш пайдалуу болот? Орозодогу эң чоң көйгөй бул алсыроо. Туура айттыңыз, себеби биз туура эмес азыктарды жегенде, туура эмес азыктар, мисалы таттууларды эле ала турган болсок, эртең менен озбекиткенде таттуу эле жеп алдык. Таттуу канга бат сиңди. Организмде энергия пайда болду. Ток болуу сезим пайда болду. Бирок ал зыяндуу таттуунун, мисалы торттун, конфеттин эч кандай баалуулугу жок. Мунун курамында жеңил сиңүүчү углеводдон башка эч кандай пайда жок. Демек кыска мөөнөт организм өзүн жакшы сезди, анан убакыт өткөндөн кийин организм алсырайт. Себеби ал белокко муктаж, татаал углеводдорго, микро жана макро элементтерге муктаж. Ошол себептен биз сухурду туура тарелка менен башташыбыз керек. Мен пациенттерибизге дайыма айтып келем. Тарелканы элестетиңиз, ошону 4кө бөлүңүз. Мисалы биз бир тарелка торт жеп алсак болот да. Ал болгону бир 300-400 грамм. Аны бир отуруп эле жеп алабыз. Бирок ошол 400 грамм пайдалуу тамакка айланса болот. Биринчи бөлүгү бул белок. Белокко бизге эмне кирет? Эт, жумуртка, быштак, тооктун эти жана балык. Бир бөлүгүн толтурдук. Кийинки бөлүгү бул дан азыктардан түзүлгөн гарнир деп коебуз биз. Гречка болушу мүмкүн, күрүч болушу мүмкүн, сулуу, нокот, фасоль болушу мүмкүн. Экинчи бөлүгү толду. Эми үчүнчү бөлүгү бул овощной салат, жемиш, мөмө жемиш эмес, жер жемиштер. И басым жасаганыбыз бул свежий, бышырылбаган, термикалык обработкадан өтпөгөн жемиш. Мисалы савис салат, капуста салат, кызылча салат биздин эле кол жетимдүү азыктар. Сөзсүз түрдө пайдалуу майлар менен заправка болгон салат. Анан 4-чү бөлүгү бул таттуу фрукт, жемиш. Ошол жемишти жеп биз организмди таттуу берип, алдайбыз да, зыяндуу таттуу жегиз келет го, десертке биз көнүп калганбыз го. Тамактануу сөзсүз десерт менен бүтүш керек. Ошону биз орозо ичи 30 күн бою таттууга таттуу фрукт жесек, ошого организмибиз иншаллах көнөт. И ошол баланстуу тарелка өлчөмүндө 400, сууну кошкондо 500 болуп кетет. Бирок ошол
тамак сизге күнү бою энергия бергенге жардам берет иншаллах. Сонун жооп болду. Мен ойлойм бул баарыбызга эле өтө бир пайдалуу болду окшойт. Билесиз, Рамазан тилекке каршы моюнубузга алсак деле албасак деле бул уже баарына эле жашыруун сыр эмес. Рамазан бул курсактын айы болуп калды тилекке каршы. Ушул ифтарда биз көп катачылыктарды кетиребиз. Ошол ифтарда эң оор тамактардын түрлөрүнө кайсылар кирет? Эң оор тамактын түрлөрүнө бул өтө курулган тамак кирет. Эгерде куруп аткан учурда этти эле элестетип көрсөк, корочка, кабык пайда болдубу? Бул ошол майдын зыяндуу нерселери экөө карым катнашта болуп, баягы пленка, катыраак деп коелу. Ошол этти катыраак көрдүңүзбү? Бул уже сизге керексиз эт. Курулган, калориясы бийик этти эле өтө майлуу тамактар. Өтө майлуу тамактардын зыяндуулугу организм жаңы эле ойгонгон баладай суу менен эле жаңы ойгонуп атса, сиз аябай күчтүү, калориясы бийик, мисалы плов дейли, биз аябай жакшы көрөбүз, майлуу эт менен астынан майы чыгып турган ошол пловду бергенде организм кадимкидей стресс болот. Себеби ал майды, күчтүү тамакты сиңирүүчү ферменттер али ойгоно элек, даяр боло элек. А биз ачып алып эле ошондой тамактан баштадык да. Бул өтө чоң катачылык. Кийинки катачылык бул бат сиңүүчү таттуулар менен ооз ачуу. Мисалы, баягы эле сүйүп жүргөн торт, кондитердик азыктар, таттуу момпосуй конфеттер, выпечкалардын түрүн биз ифтарга аябай даярданабыз. Тилекке каршы ошол убактыбызды биз ибадатка кетирсек болмок. Жагабы жакпайбы, ал ошондой зыяндуу таттууларга көп убактыбыз кетет. Бирок ошонун көп пайдасы болобу? Жок, тескерисинче аз керек болсо зыянга чейин алып кетүүсү мүмкүн. Бат таттуулар бат сиңип, анан токтой эле болуп адам жүрө берет, бирок таравихке жетпей уже алсырайт. Ошол себептен ушул эки катачылык, анан дагы бир катачылык бар. Газдуу суусундуктар менен ооз ачуу, газдуу суусундуктарды көп пайдалануу. Ар бир дасторкондо бар нерсе. Турат, эгерде газдуу суусундук болбосо биз ооз ачкыча сарсанаа деле болуп кетебиз. Мен сиңире албай калам депчи. Биз уже мээбизди программировать этип атабыз да, күчтүү тамак газдуу суусундук менен гана сиңет. Дасторкондо газдуу суусундук жок, биз уже ооз ача электе эле ойлонуп баштап атабыз да. Ошон үчүн тамактануу адебин Рамазанда өтө басым жасап, даярданып, тамакка тамактай эмес, дарыдай мамиле кылыш керек да. Мен ифтарда тамак ичпей атам. Мен дары ичип атам. А дарыны биз дозасын карайбыз, формасын карайбыз, өтө кылдаттык менен тандап келебиз го. Эгер ошондой боло турган болсо, биздин Рамазаныбыз иншаллах бизге пайда алып келет. Сонун жооп болду. Сөзүңүзгө улай, соц тармактарда ар кандай нутрициолог, диетологдор көрүп калабыз да, анан алар болсо адамдын күнүмдүк суу ичимдиги ушунча болуш керек, ушундай болуш керек деген сөздөрдү угуп калабыз. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Деги эле Рамазан айында адамдын денесинде суунун өлчөмү анча болуш керек? Бул аябай туура маалымат. Биз сууну өзүбүздүн салмагыбызга жараша ичишибиз керек. Биз сууну өзүбүздүн ден соолугубуздун абалына жараша ичишибиз керек. Кээерки учурлар болуп калат, адам жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруйт. Ага биз чектөө коебуз сууда. Эгерде бөйрөк оорулар болсо, ага да чектөө коебуз. Бул медициналык өзүнүн кароосу менен бекитилет. Ал эми дени сак, Рамазанга толук дени сак болуп кирип келген адамдар үчүн 10 килограмм салмакка 300 мл суу кеңеш беребиз. Мисалы салмак 60 болсо, 3кө көбөйткөндө 1 литр 800 мл болот. Ошону биз орозо эмес учурунда тамактар ортосунда бөлүп ичебиз. Жылуу түрдөгү сууну ичебиз. Ал эми орозо учурунда сөзсүз түрдө болжол менен чоң киши үчүн ооз ачканда 1 стакан 200 грамм болот. Анан таравих учурунда, таравихке чейин биз ошол дозаны толтурганга аракет кылабыз да. Өтө ашыкча суу ичпейбиз. Эгерде биз ачка болуп келип 1 литр сууну ичип ала турган болсок, биздин давление түшүп, биздин тажрыйбада көп учурлар болгон, эс учун жоготкон. Себеби анча көп суу организм сиңире албайт. Ошол себептен ошол 1 литр сууну тахажжуд намазга чейин, балким таравих намаз ичи бүтүрүш керек. Анан сухурда кадимкидей тамактангандан кийин бир ашыкча деле суу батпайт, бир 100-150, максимум 200 мл чейин суу ичкенге кеңеш беребиз. Рамазандан алдын кайсы түрдөгү адамдар, айымдар дейбизби, эже сиңдилер сөзсүз түрдө врач, нутрициологко көрүнүп кеңеш алуу керек? Сөзсүз түрдө Рамазанга чейин
ден соолукту бир ирет аныктап алыш керек. Деги эле айымдар эле эмес, мырзалар деле, жаш балдар деле, себеби орозого ден соолук даярбы ошону текшерип алышыбыз керек да. Эгерде айымдарда болобу, жаш балдарда болобу аскандуулук болсо, биз орозо кармаганга тыюу салабыз. Себеби аскандуулук биздин Кыргызстанда өтө кенен тараган оору болуп эсептелет. Тилекке каршы биз аскандуулуктун өтө акыркы даражасына келгенде балдар же аялдар кош бойлуу өзгөчө топурак жеп калган деңгээлде гана аныктайбыз да. Ошону биз Рамазанды күтүп атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле Рамазанга өзүңө белек кылып чекап өткөр. Эгер аскандуулугуң болсо, Рамазанга чейин даярданып ал. Ошого аскандуулугу бар айымдар, өзгөчө жаш балдар текшерилиш керек. Андан сырткары өнөкөт оорулары бар айымдар. Мисалы сахарный диабет, жүрөк кан тамыр оорулары бар айымдар. Андан сырткары дайыма туруктуу таблеткаларды ден соолук үчүн мындай перерыв кылса зыян болуп калчу категориядагы оорулар бар. Ошол айымдар текшерүүлдөн өтүш керек. Кош бойлуу жана эмизген айымдар текшерүүдөн өтүш керек. Себеби кээ бирки кош бойлуу айымдар бар, ушунчалык организмде витаминдери жетиштүү да. Ал иммунитет ушунчалык бекем, керек болсо кош бойлуу учурдун 3 триместринде тең орозо кармаганга руксат. Себеби анын дени сак. Гемоглобинин текшерсең 150, ферритинин текшерсең 100дүн тегереги. Эч кандай витамин дефицит жок. Бул айымдар даже кош бойлуу болуп орозо кармай алат да. Ал эми тескерисинче кош бойлуулукка даяр эмес кирген айымдар бар да, тилекке каршы. Кош бойлуулукка аскандуулук менен кирген айымдар бар. Авитаминоз менен кирген айымдар бар. Аларга даже кош бойлуулуктун 1-чи триместринде кармаганга руксат жок. Ошол себептен эгерде кош бойлуулукту пландап аткан болсо, же кош бойлуу болуп калган болсо, сөзсүз өзүнүн дарыгерине барып, өзүнүн ден соолугун аныктоо керек. Сонун жакшы маалыматтарды ала алдык. Гүлүмбөйүм, бизде баягы Рамазан бул убакыттын берекеси дейт го. Ар бир мүнөтүбүздү кызганып, ар бир мүнөтүбүздү эсептеп жаткан учурда эже сиңдилерге, жалпы эле ушу көрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды берип бөлүшүп кеттиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизде эркин микрофон. Урматтуу эже сиңдилер, сиздерди ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Ушул берекелүү убакыт, устазым айтып кетмекчи, берекелүү убакытты ошол ибадатка бөлүшкүлөчү, сураныч. Биз тилекке каршы убактыбызды тамак даярдоо менен эле өткөрүп коебуз. Биз убактыбызды ифтар өткөрөт элем, үйгө конок чакырат элем деп эле өткөрүп коебуз. Албетте коноктосуу жакшы, бирок андан маанилүү нерселерди биз унутуп калып, убактыбызды 1-чи, 2-чи, 3-чү тамак жасайм деп эле өткөрүп коюп атабыз. Ошон үчүн мен сиздерге айтарым, туура тамактануу бул сиздин тамактын түрлөрүндө эмес. Туура тамактануу бул жеп-жеңил, жөп-жөнөкөй. Кичинекей эле тамакка ашказан тоет. Андыктан убактыбызды текке кетирбей, Рамазанда ар бир убакытты берекелүү пайдаланып. Сонун жаңылыктарды, жакшы маалыматтарды бизге айтып кеттиңиз. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүнкү эфир сиздерге өтө пайдалуу болду деп эсептейм. Анткени мен өзүм үчүн дагы көптөгөн маалыматтарды ала алдым. Убакыттан пайдаланып, Гүлүмбү айымызга ыраазычылык билдиребиз. Жана жаратканым сизди дагы көптөгөн жакшы маалыматтар менен бизге бөлүшүп, өмүрүңүздү узун кылсын деп тилейбиз. Ал эми эже сиңдилер, сиздер менен бүгүн момун айымдын 30 күнү берүүсүндөгү адаттагы дагы бир эфирибизди аягына чыгаратабыз. Баарыңыздардын ибадатыңыздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.